Арбаңыздар кадырман кыргыз эли, ардактуу көрөрманым, сиздер менен бүгүн эл адамы берүүсү алып баруучу мен Таттыбы Маданбекова. Ал эми менин маектешим комузду колго гана ойнобостон, аны жасагандагы жакын арада Кыргызстандын географиялык картасын колумузга түшүргөн кол өнөрчү Бакиев Турду Сафар агайыбыз болмокчу. Агай, саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык. Агай, алгач сурагым келип турат. Мен үчүн эле эмес, баардыгы үчүн эле бул кызык болсо керек. Сиздин атыңыз негизи эле кыргыздар илгери бир ошол аттарды окуп атканда жакшы түшүнүк менен атына заты жарашсын деген сыяктуу аттарды коюшкан эмеспи? Сиздин атыңыздын балким тарыхы, ошондой эле эмнени түшүндүрөт, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Менин атымды Турду Сафар деп айылда бир алым киши болуп өткөн экен, ошол койгон. Анан атымдын мааниси сапар деп, бул алыскы бир сапарга чыккан кезде ошол сапар жеңил болсун деген мааниде коюлган экен. Ошентип айтып калчу да. Ошентип чоң энебиз айтып калчу да. Агай, сиз 1994-жылы бул жакка Кыргызстанга көчүп келдиңиз. Ошол Жергеталдан көчүп келгенден кийин 94-жылдан кийин бул убакытка чейин барып келип жүрөсүзбү же бара элексизби? Анан негизи эле туулган жерди сагынуу деген бизде ушундай сезим бар. Сагынуу сезимдери кандай сизде? Сагындыңызбы? Мен 94-жылы Кыргызстандын Талас облусунда көчүп келгем. Андан бери барган эмесмин. Ал жакка сагынуу деген билбейм, менде болгон эмес. Бирок ал жакты мен чанып кете албайм. Ал менин туулган жерим болуп кала берет. Тарыхый мекенибиз, анан тарыхый деп деле айтсак болот, тарыхый эмес деле мекеним деп деле айтсак болот. Биз өз мекенибизге көчүп келдик да, Кыргызстаныбызга. Ошол Кыргызстанга алгач келгенде кандай сезимдер болду? Кыргызстанга алгач көчүп келгенде биринчи көп деле убакыт эмес, жакшы көнө албай жүрдүм. Анан бара-бара унут болду ал жак. Анан бул жактан ошол Талас облусунан аскердик кызматка Талас облусунан кеткенбиз. Биз бакы көп эле азыркы учурдагы ырчылардан, обончулардан бала чагы жөнүндө сураганда, алардан шыгынын пайда болушун жөнүндө сураганыбызда көпчүлүк айтышат да, биз ырдаганбыз, кичинекей кезимден эле ырдап ушинтип калчу экенмин депчи. Сиздин ушул кол өнөрчүңүз, шыгыңызды канча жашыңыздан байкадыңыз? Мен бул кол өнөрчүлүк боюнча мен 9-класста байкалган. Буну кандай үйрөнгөн себебим, менин атам өзү колунан көрө тегилген чоң уста болгон. Ошол киши ушундай жумуштарды баштап калганда карандаш менен нар жак бер жагын өлчөп ченеп эле, анан келип жардам бер деп эле, анан биз барып жардам берип жүрөлү, ошодон пайда болгон да. 9-класстан бер жагы. Комузду көйгө салып ойногон менен комузду чапкан эки башка өнөр деп билем да. Анан комузду алгач качан чертип көйгө салып ойной баштадыңыз эле? Комузду алгач көйгө салып ойногонум бул деле ошол 9-класстан башталган. Бул деле атамдан үйрөнгөн нерсе. Мен атам өзү артист болчу, музыкант болчу, ырдап жүрчү, Кыргызстандын артисттери менен тыгыз байланышта иш алып барган. Ошол колубуздан эмне келсе, ошонун баары ошол аксакалдан өткөн. Демек, атаңыздан өткөн экен, ошол учурда атаңыз сизди ошол кол өнөрчүлүктө өнүктүр деп сизди өзү багыт бергенби же өзүңүз эле же каршы болгонбу? Каршы деле болгон жок, багыт деле берген жок. Бул менимче бул адамдын өзүнүн кызыгуусуна карата. Эми багыт берген деп деле айта кетсек болот. Себеп дегенде жана айтпадымбы? Ошол жыгач бетине нар жак бер жагын өлчөп, метрге салып,
өлчөм келгиле жардам берип койгула деген, бул ошол мен ойлойм үйрөткөнү ошол. Кээ бир учурда мисалы үчүн ошол окуп жүргөн кезде мугалим доскага жазат, анан айтат, мону мынчага кочсоң мынча болот. Андай учурда бала үйрөнбөй калышы мүмкүн экен. Мен ошол нерсени байкадым. Адан көрө жанагындай практически берген жакшыраак экен деп мен ушинтип ойлодум да. Багыт берген эле ошол деп ойлойм. Азыркы учурда баягы кол өнөрчүлүккө кызыккан балдар барбы? Негизи эле айтайын дегеним, шакиртиңиз барбы? Азыркы учурда шакиртим жок, бирок максатым бар. Шакирт даярдап чыгарганга максатым бар. Балдарга сунуш айтылган, мындай оюңар болсо, көңүлүңөр болсо келгиле, мен үйрөтүүгө даярмын деп. Ушул сиз колуңузду эл алдына чыгаргандан кийин, бүт барына таанымал болгондон кийин сизге байланышкандар болдубу? Мага да үйрөтүңүзчү деген сыяктуу. Ал жактан байланышкандар болгон жок. Бирок мен өзүм сунуш айткан балдарга. Көңүлүңөрдө болсо келгиле, мен даярмын. Ушул кол өнөрчүлүктүн кандай артыкчылыктары бар, ошол жөнүндө айта кетсеңиз? Кол өнөрчүлүктүн кандай артыкчылыктары бар экенин билбейм. Эгер ошол кол өнөрчүлүктү сыйлаган адам болсо, ал үчүн артыкчылыгы өтө эле чоң деп ойлойм. Анан сыйлабаган адамга анын артыкчылыгы эчтеке жок да. Мисалы үчүн бул комуз деген кыргыздын касиеттүү буюму. Касиеттүү деп комузду айтса болот. Анткени Таласта жашап жүргөндө бир аксакал комуз чертип келип калчу үйгө. Ошол киши айтканда, комузду байкап жүрсөң, балам, комузда кандай сыр бар экенин байкайсың деп. Эгер ушул сырын деле айта кетсем, бул комуз черткенди билген киши менен гана сүйлөшөт. Комуздун кулактарын толгоп, күбүнө келтирип коюп, мисалы үчүн мына жерге илип койсоңуз деле, комузду чертпеген адам келип туруп, бул кандай жыгачтан жасалды, ал дагы комуз кандай жыгачтан жасалды деп суктанып эле бирөө сурап койсо, комуз толгосун жоготуп жиберет. Бунун ушундай бир назик касиети бар экен. Мен ошону аябай байкадым. Артыкчылыктары өтө эле көп, бирок эми аны айтып жеткизиш кыйын. Келиңиз ага янда комуз жонтурбасын, бизге бир күй чертип берсеңиз. Макул чертип берейин. Мен ушул комузду чертерден алдын мен дагы бир артыкчылыкты айтып коеюн. Бизде ата-бабаларыбыз илгертен ырдап келатат, ошол кыз жигиттин айтышы бири-бирине ашык болуп калган жери. Мен ошол күүнү үйрөнө албай жүрүп, бул күүнү акыры үйрөндүм, бирок кандайча жолу менен үйрөндүм, мен ошону деле айта кетейин. Бул деле болсо, бул ушул өнөрчүлүккө кирген артыкчылыктардын бири да. Ошол кыз жигиттин айтышы бири-бирине ашык болуп айтышып калган ырыны абдан үйрөнгүм келип жүргөн, бирок мен комуз менен үйрөнө алган жокмун ошол күүнүчү. Мен уктап атып, түшүмдө угуп, ошол түш аркылуу үйрөндүм да. Өзүм баягы аңсап жүргөн күүсүн. Анда ошол кыз жигиттин бири-бирине ашык болуп ырдаган күүсүнөн бир аз үзөндү.
Чоң рахмат. Бар болуңуз. Ага келиңиз, эми ушул комуздун чечмеленишин бул жерде 7 областты байкап турабыз. Түшүнүк берип кетсеңиз. Түшүнүк берерден алдын бул идеянын келип чыгышынан бери айтып берейин анда. Бул идеянын биринчи пайда болушу бизге ушул телефондар себеп болгон. Сенсорный телефондорчу. Ошол телефондун ичине кирип жанагы географиялык картасын көрүп атканда, анан мен өзүм оюма келди. Мен Кыргызстанда жашап туруп, эмне үчүн Кыргызстандан баштап көрбөйм? Анан Кыргызстанга жакын жылдырып келгенде, Кыргызстан өзү мага комуз сыяктуу көрүндү. Анан бул идея ошондо пайда болду. Мындан 6 жыл мурда болгон идея. Анан бул идеяны жүзөгө ашыруудан алдын мен аябай эле ойлонгом. Ошол комузду жасаганда эмнелерди киргизиш керек, эмне максатта иштеш керек, ошолорду аябай ойлонуп туруп, анан оймо чийме дагы кыргызга тийиштүү кандай буюмдар болсо ошонун баарын киргизгенге аракет кылдым да. Биринчи эми Кыргызстан өзүнө жасадык. Бунун ичинде ушул 6-7 дубанды киргиздик. Анан кыргыздын оймо чиймелери мына бул жерге түшүрүп, анан кулактарыны баягы кыргыздын кыздарынын баш кийимине шөкөлөгө окшотуп жасадык. Анан тепкесини кыргыздын балдардын калпагына окшотуп мынтип, орто жерин боз үйдүн түндүгүнө окшотуп ушинтип. Анан арт жагына мынтип Манас атанын сүрөтүнө түшүрдүк. Мунун түшүргөн себеби кыргызды кыргыз кылган Манас болгон деген мааниде түшүрүлдү да. Анан эми башка дагы калып кеткен кандай буюм тайымдар болсо, аны мен билбейт экенмин. Ушул комузду жасап атканда бак формасы өзгөргөндө өнү чыкпай калабы эле өзгөрүүлөр болдубу? Албетте болот. Албетте болот. Эгер каташылып кеткен болсо болот. Анын өзүнүн размери менен иштеп чыкса, эч бир жерден ката кетирбей иштесе, үнүнгө эч кандай өзгөрүү кирбейт. Үнү ошол боюнча калат. Анан бир жеринен каташылык болсо, үнү бузулуп эле калат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бул мен курап жасаган эмесмин. Бул куралган эмес, башынан аяк тоюк чабылган. Кошулган жери жок. Ушул комузду жасаганга канча убакыт кетти? Негизи эле комуз жасаганда канча убакыт кетет? Анан башка комуздардан өзгөчөлөнүп, бул комузду жасаганда канча убакыт кетти? Башка комуздардан өзгөчөлөнүп, башкача формада чыгарсаңыз дагы ошол эле кадимки эле ата-бабадан колдонуп келаткан комузду жасасаңыз деле баарына жарым жыл убакыт кетет. Азыркы учурда эми электр станоктор көбөйгөндүккө байланыштуу бат эле чыгарып койсо болот. Бирок аны дагы материалга карап көрүш керек да, менин оюмча. Материал кургак болсо бат эле чыгат. Материал суу болсо анын кургашына караш керек. Кургабаса ал бул канчалык чабылып ашыкчасын алган сайын бат эле кургайт да, анан бара ийилип сынып калышы деле мүмкүн. Бул азыр Кыргызстандагы жалгыз өзгөчө комуз болуп турат да. Эгер дагы жасап бериңиз дегендер болсо, жасап бересизби? Мен башында ойлогон дагы ушундай көбөйтсөмбү деп. Бирок элдин ой пикири да көңүл бөлүш керек го деп ойлойм. Анткени элдин ой пикири тарыхта жалгыз бирөө болуп кала берсинчи деген элдин пикири болду да. Ал эми элдин пикиринен биз аттап кете албайт окшойбуз. Тарыхта калса, элдин айтуусу боюнча калса, мен деле каршы эмесмин. Бирөө болуп жалгыз Кыргызстандын ичинде кыргыздын комузуна жерине окшогон комуз бирөө болсо,
Бул мен ойлойм менин эмес, кыргыз элибиздин сыймыгы болуп кала берет го деп. Ошол элдин пикири деп калдыңыз да. Негизи бул пикирге дайын болчусузбу? Анан 6 жыл мурда дагы ушул идея келгенде эл эмне дейт деген ой келди сизге? Эл эмне дейт деген ой келген жок 6 жыл мурда. Эми кандай айтсам, ушул колумдан келген өнөрдү, колумдан келген талантты элге батыраак көрсөтүп чыксамбы деген ой келди да. Ушунча ой менен, ушул эмгек менен чыгарганыңызда кыргыз элинин пикири Кыргызстанда жалгыз эле бир эле формада кылым карткан биздин комузубуз эле болсо деген ой пикирлерибизге оор тийген жокпу? Оорчулук көрсөткөн жок, оор тийген жок. Кайра ошол элдин ой пикири мага күч берди деп айтсак болот, дем берди деп айтсак болот. Себеп дегенде эмне себептен күч, дем берип аткан себеби бизде кыргызда айтат эмес, жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт деп. Анан мен элдин ой пикирине көңүл бөлбөй өзүмдүкүнү дей берсем, ал деле балким мага терс көрүнүп калышы мүмкүн. Ошол эле учурда дагы кандай жакшы ой пикирлерди айтышты? Эми биринчиден ушу элге мен аябай ыраазымын, элге ыраазычылыгымды билдирем. Жакшы ой пикирлерин жакшы мактап айтып атышат. Мактап айтканда ал мактоонун ичинде ар кандай мактоо сөздөр бар да. Эми элдин баары эле өзүнүн тапкан сөзү менен мактоолорун айтып атышат. Элге сизге дагы чоң ыраазычылык. Ушундай сонун көздү мындай көргөн көздү кубанткан, аябай сонун комуз жасап бергениңизге азыркы менин суроом ушул Суя шаарчасындагы Жайма базардан алган ыраазычылык катыңыз бар экен. Бул кантип катышып калдыңыз эле, ошол жөнүндө айтып берсеңиз? Бир жактан келатканда ошол бир аял отуруп калды машинага, менин машинага. Ошол аял менен жол кыскартып сүйлөшүп келаттык. Токмокто музыкалный школада, музыкалный мектепте комуздан сабак берет экен. Анан мен айттым, мен ушундай бир комуз жасагам, көрбөйсүзбү деп. Ал көрүп анан ошол музыкалный мектептин директоруна айткан экен. Алар чалды, мага телефон аркылуу байланышып, анан чакырды, анан бардым. Анан ошол мугалимдер сунуштады, ушундай Жайма базар болот, Токмок шаарынын арт жагында, Суя шаарчасында. Ошол жерге биз менен кошо келип катышып кетиңиз деп ошол мугалимдер сунуштады. Анан ошол жерге барып, ошол себеп менен катышып калдык да. Дагы ушундай кол өнөрчүлүк боюнча, устачылык боюнча иш-чаралар өткөн жерлерге барып турасызбы? Ал жака чакырган жерден, айтор чакырган жерден калбай эле барып турам, барып катышып турабыз. Агай, айтсаңыз дагы ушул комуз чапкандан тышкары дагы кол өнөрчүлүктө эмнелерди жасайсыз? Комуз чапкандан тышкары кол өнөрчүлүк боюнча биздин Кыргызга тиешелүү буюмдардын баарын эле жасай беребиз. Мисалы үчүн баары дегенде аттын ээрин, ат жабдыктарын, бул жерде көрсөтүлгөн ушулардын баарын эле жасай беребиз. Муну менен бизнес кылса деле болот, эми ал үчүн мындагы көп жерлерге кайрылыш керек да. Көп жерлерге. Мен бул комузду көтөрүп алып көп жерлерге деле кайрылдым. Ал бизнес баштоо үчүн көп нерселер керек экен. Бирок ага жол бербейт го, жол бербейт. Дагы мындан башка дагы кандай ачылыштарды жасайын деп атасыз? Мындан башка ачылыш эми азыркы максаты ушул комузду электронный кылсам деп ойлоп жүрөм. Казактын домбурасы сыяктуу башын тоголок кылып жасаганын ошого дагы 3 кыл
таксамбы деген ой максаттар болуп атат. Эми алда максаттар көп, анан буйруганда көрөбүз го. Ушундай убактыңызды бөлүп, биз менен маектешип кеткениңизге чоң рахмат. Азыр эми жалпы кыргыз элине кайрылсаңыз болот. Коштошуу сөзүңүзгө берейин. Кыргыз элине эмне дейм, кааларым ден соолук, кыргыз эли тынч болсун. Бейпил жашоо каалайм. Келечегибиз кең болсун дегендей. Ошол эми Кыргызстандын келечеги кең болушун каалайбыз. Сиздерге да рахмат. Ушинтип чакырып турганыңыздарга рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, сиздерге дагы. Чоң рахмат, бар болуңуз. Кымбаттуу көрүүчүм, ушуну менен биздин эфир соңуна чыкты. Кийинки эфирге чейин аман болуңуздар.